Санариптик өнүктүрүү министри Талантбек Иманов Корея Республикасынан келген КТ Corporation компаниясынын улук вице-президенти Мун Сон Вук менен жолугушту. Жыйындын жүрүшүндө мамлекеттик санариптин стратегиясы талкууланды. Кореялык инвесторлор мамлекеттик кызматтарды жана электрондук өкмөттү санариптештирүү боюнча бир нече багыттарды ишке ашырууда өз жардамдарын сунушташты. 저희 코리아텔레콤이 키르기스탄 내에서 Биз КТ Corporation компаниясы дүйнөдө алдыңкы орунда турган компания болуп саналабыз. Андыктан биз санариптик өнүктүрүү министрлиги менен биргеликте иштеп, биздин технология менен бөлүшүп, компаниянын тажрыйбасын бөлүшүү менен Кыргызстан өкүлдөрү менен иштешүүнү көздөп жатабыз. 통해서 진행할 계획으로 있습니다. Санариптик өнүктүрүү министри Талантбек Иманов аталган жолугушуу 3-чү жолу өтүп, бардык пландаган иштер бүтүү чегине жетип калгандыгын кошумчалады. План развитиябыз бар. Биздики 21-26 стратегия чоң Кыргызстандын. Анын блогу бар санариптештирүү, өнүктүрүү боюнча. Биз өзүбүз ушул Корея Телеком дүйнө жүзүндө биринчи местаны ээлеген үчүн чакырганбыз. Бул биздин уже 3-чү встречабыз. Президент бүгүн вице-президенти келди. Уже финишный прямойго чыгып келатабыз. Чоң консультацияларды алып атабыз. Жаңы опыттарды биздин именно министерство, ведомстволорго киргизгенге аракет кылып, чоң иштерди кылып атабыз. Кореялык эксперттер өлкөнүн санариптик трансформация планын ишке ашыруу, мамлекеттик саясат, электрондук мамлекеттик кызматтар жана жакшыртуу багыттары боюнча өз тажрыйбасы жана билими менен бөлүшүүгө даяр экени айтылды. Буга чейин дагы Корея мамлекети менен иштер алып барылган. Бул акыркы эле жол эмес. Бул биздики официальный уровне бүгүн 3-чү жолу встречабыз болуп атат. Чоң целдерибиз бар астыда. Бүгүнкү күндө инфраструктурасын кылып алсак, андан кийинки направлениялары уже именно Корея дүйнө жүзүндө биринчи место турган үчүн Южная Корея. Ошол кишилерди чакырып консультация алып атабыз. Бул только какой-то бир финансовый неме эмес алган. Бул консультация азыр бекер болуп атат. Мындан ары биз булар багы опыты көп да международный финансовый институттан кантип инвесторлорду привлечать эткенге чейин вплоть биз ошол жагына чейин консультация алып атабыз. Бүт полностью баштан жаңылоо башталат. Албетте ыңгайлуу болот. Себеби деген убакыт да кетпейт. Жакшы, мага жагат. Конечно, оңоюраак болот да. Себеби деген жанагындай скапливаемый жерге зачем барып ошол жерге дагы ар бир документацияны онлайн жүрүшү жакшы да. Уже в таком возрасте, что ничего не понимаем иногда. Электронный я вообще түшүнбөйм, чын айтканда. Но бирок все говорят, что это хорошо. Потому что очередь күтпөгөн жакшы эле да. Везде. Телефон, это же классно же. Мынтип койдуң атам. Элге шарт түзүп атса жакшы да, баарына эле. Бизге эле эмес. Өзөрүнө эле жакшы да. Кабыл алууга Кыргыз тараптан министр, анын орун басарлары, министрликтин бөлүм башчылары, ведомствого караштуу бөлүмдүн жетекчилери катышты. Эске салсак, бул иш-чара Корея Республикасынын атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Ли Вонжаe тарабынан жакында министр Талантбек Иманов менен болгон жолугушуусунда демелгеленген. Алишер Асанов, Калыс Өмүралиев, Регион.